Саламатсыздарбы, урматтуу мен каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди мен каналдан көргөнү абдан кубанычтамын. Бүгүнкү темабыз кичине баягы геосаясий жаңылыктардан алысыраак, жана ошол негизи коопсуздук темалардан да алысыраак. Бүгүнкү темабыз бизнес боюнча. Анткени бул канал экономикага да багышталган. Ошол бизнес эң бүгүнкү тез өсүп жаткан бизнес дүйнө жүзүндө. Бул деген балдар оюнчуктар бизнеси экен. Анын арасында эгерде карасак, Гагр деген түшүнүк бар дүйнөлүк экономикада. Гагр деген бул деген базардын өсүүсүнүн ылдамдыгы деген. Бүгүнкү күнү ошол көп аналитикалык борборлор, аналитикалык экономист серепчилер айтууда, балдар оюнчуктар базары жада калса өзгөчө көңүл бурганда аң сезимин, билимин өнүктүргөн. Аларды тарбиялаган ушундай кадыр оюнчуктардын дүйнөлүк базары бүгүнкү күнү ушул 119 миллиард долларга чейин бүгүнкү күндөн баштап 2024 жылдан баштап 2030 жылга чейин өсөт экен. Негизи өсүү ылдамдыгын орточо алганда 12% болот 24 жылга караганда. Эгерде негизи бүт баягы өзгөчө окутуучу, билим берүүчү кандайдыр бир оюнчуктар базарын караса, ал жерде өсүү темпи 30%га чейин чыгышы мүмкүн. Эгерде да, анткени Индияда балдардын төрөлүшү аябай кескин тез болуп атат. Бүгүнкү дүйнө жүзү боюнча Индия, Пакистан жана ошол араб өлкөлөрү, орточо экономикасы бар араб өлкөлөрү жана Борбордук Азия эң тез жанакы эң жаш жана эң тез өсүп турчу базарлар экен да. Ошон үчүн ушул базарларга эгерде мисалы Кыргыз Республикасында мындай оюнчук жыйноочу завод салса, оюнчуктун баягы бөлүкчөлөрүн Кытайдан заказ кылса, анда Кыргызстандан ушундай жакшы оюнчуктарды жыйнап туруп, ушул ИАЭ биримдигине, Азиялык бөлүгүнө жана ошол кошуналарга жана Азияга көп санда сатса болот да ушундай оюнчуктарды. Ошондо мисалы үчүн ал ишкананын баасы орточо алганда $100,000 башталып, эң кичинекей мындай кирүү билети, кирүү акысы дегендей, базарга кирүү акысы. Негизи орточо алганда ошол сатуу маржаны, сатуу таза пайдасын 26%га чейин чыгарганга мүмкүнчүлүк берет экен да. Эгерде Кыргызстанда толугу менен ар кандай балдарды окутуучу оюнчуктардын ишканаларын бүт сырьёсун, баягы бүт мындай жыйноочу баштапкы сырьёсун жыйналып турган заводдорду салса, баары бир көбүнчө электрондук компоненттер Кытайдан, Тайваньдан келишет, алынсыз болбой калат такыр. Ошондо ушул заводдун баасы $2-3 миллион башталып, жана негизи таза пайдасы, таза кирешеси мындай маржа деп коет, маржасы X8 болушу ыктымал болот да. Бул деген эмне дегенди түшүндүрөт. Эгерде сиздер сырьёну жыйнап туруп, ошол сырьёну мисалы үчүн 100 сом кетирсеңер оюнчукту жасаш үчүн, аны 1000 сомдон же болбосо 1200, 1300 сомдон сата аласыздар да. Ошондо негизи баягы бүт ички мындай өздүк баалар ошол 100 сомдун ичинде болот. 800-900 сом үстүнөн түшүүчү. Бул деген таза пайда, таза киреше болот да. Ошонун подписчиктери 30.000ге, 32.000ге жеткенден кийин ошо мага ар кайсы өлкөлөрдөн, башка өлкөлөрдөн, анткени Кыргызстандан аз жазып атат, негизи эч ким жазбай атат. Башка өлкөлөрдөн жазып айтып атышат. Биздин продукцияны реклама кылчы дейт да. Ошол биздин так ушуну баягы экономикалык темага, балдар оюнчуктар темасына карай турганымда бир себеби бул нерсе болду. Негизи бир компания бар. Алар ошол Joytay деген компания бар. Алар деген ошондой бир балдарды окутуучу оюнчукту жиберишиптир да. Балдар эмне дейт мында? 20 диски бар экен да, фильмди 4 саат ичинде өзүнөн өзү өчөт экен да, мындай күйгүзүп койсо. Анан аябай тегеректе 360-270 градус ошол проекция берет экен. Bluetooth менен башкарылат экен, телефон аркылуу башкарса болот. Анан негизи ошо өзүнүн таймери бар экен. Анан йылдыздарды баягы проекцияны балдарга планетарийге алып барабызго, ошол эле кичинекей планетарийди жасай алат экен дагы, жылдыздардын ар кандай баягы сүрөттөрүн акырындап тегеретип балдарды үйрөтөт экен да, асманды, астрономияны үйрөтөт, космосту үйрөтөт, аң сезимин ачат да, ошондой оюнчук экен. Анан негизи мындай реалдуулукка жакын планеталардын, жылдыздардын сүрөттөрүн көрсөтөт экен. Баягы космосто болуп аткан жылдыздар топтомдордун небула деп коет да.
астронавттардын сүрөттөрүн космоско учкан. Анан негизи ошо жылдыздуу асманды жакшы көрсөтөт экен. Шаарда смог, шаарда жылдыздуу асманды балдар көрбөйт да, ошон үчүн чоң шаарларга алса жакшы болчудай да. Ушундай коробкада жиберишти. Анан муну кимдер жасайт? Негизи ошол Жоңшан Болон Electronic Technology деген компания жасайт экен. Адреси ушул негизи Танжоу деген шаарында экен, Кытайда. Гуандонг провинциясында, Кытайда. Негизи ошол продукциянын аталышы интернетте Starry Projection Lamp дейт. Модель BL12S экен. Негизи мунун өңдөрү боз болот экен, ак болот экен. Анан бул деген веси ошол 1 килограммга жетпейт, раз 900 граммдай. Вольтаж 10 вольт телефондун эле зарядкасында экен да. Батарея койсо болот. Батарея койсо ошол 2 эле батарея жетет экен, кадимкидей бармак батареялар. Анан муну лазер жана светодиоддук лампа менен проекция кылат экен да. Анан бул деген 3 жашар балдарга арналган экен. Аларды космос боюнча билим берүүсүн өркүндөтүү үчүн да, аң сезимин ачуу үчүн. Анан бул бизнес жакшы окшойт да, анткени балдарга бул нерсе абдан керек болот. Кандай мен могул коробканы ачып көрөлү. Ушундай коробкада келет экен. Бuyakta китепчеси бар. Китепчесинде кандай иштетиш керек экени баары жазылып турат. Ичинде Type-C деген USB ошо шнуру бар экен, бул эмеге зарядка кылганга. Пульту бар экен башкарганга. Өзү мындай көрүнөт экен да, ичинде дагы ушундай дисктер бар экен, дагы жылдыз асман көрсөткөн ар кандай түрлөрүн. Бул жолкусу, бул боз келиптир. Дисктерди алмаштыруу дөңгөлөкчөсү бар экен ушундай. Батарейка, бул баягы мындай кичине эңкеткенде жарайт экен. Андай эмесе биз муну тестирлеп көрөлү. Балдарыма алып барайын. Тестирлеп көрөлү кандай иштейт экен. Мына ушундай проекцияны берет экен. Караңгы мындай түн ичинде бөлмөдө жаксаңар, кичине ар кандай оттенок берет экен. Күгүш, сары, анан кичине ушу кызгылт. Жана ушу негизи өңдөрү ушу лазер менен жашыл көрүнөт экен да. Ушул жерден ар кандай ошо жылдыздардын түрүн көрсөтсө болот экен балдарга. Жылдыздарды көрсөтүп үйрөтсө болот экен, ушундай жылдыздар асманда бар деп. Комета жана башка ушундай нерселерди. Ушинтип баягы балдардын космоско кызыкчылыгын өрчүтсө болот экен. Илон Маск айтты эле, келечекте ошо адам баласы космоско учуш керек. Эмесе жерден согуштар көп болуп кырылып кетпеш үчүн көп ушул жылдыздардын тегерегиндеги планеталарга, жерде болгон планеталарга жарамдуу жашоого көчүш керек деп, ошого кызыктырыш керек экен балдарды. Жана кайтылган алмаштыруучу дисктер ушинтип алмашат экен, ар кандай планеталардын, космостун, космонавттардын жана башка сүрөтүн көрсөтөт экен ушинтип. Joy-Tay дүкөнүнүн, ошол Amazondун дүкөнү бар. Ошол проекторда балдарга алам деп кызыксаңыздар, анда ошо менин баягы видео сүрөттөмөсүндө ошо атайын шилтеме бар да. Ал шилтеме боюнча 25% скидка аласыздар. Ал деген ошо октябрдын 8-ине чейин иштейт бул скидка. Андан кийин болсо баягы скидка ошо менен бүтөт. Ошол скидка менен колдонсоңуздар болот. Негизи ушундай сыяктуу оюнчуктарды алсаңыздар, негизи балдарга алсаңыздар аң сезимин өнүктүрөт деп ишенем. Ушундай каналды колдош үчүн ушу рекламалык да ишти алып барыш керек. Ошондо негизи
бул деген товарларды да көрүш керек, өндүрүштү уюштуруш үчүн ар бир товарды карап көрүш керек, кандай жасалган экен, балким сатып көрүш керек, балким өндүрүп көрүш керек да. Азыркы тапта бул товар жасалган, бул товар иштеп жатат, дүйнөлүк базарларга жеткирилип жатат, ошону сатып көрсө болот да. Кийин болсо аны албетте баягы өндүрүшүн өздөштүрүп алсак кыргыз чергесинде, Кыргызстан өзү да өндүрө алат деп ишенем. Анда эмесе балдардын аң сезимин чоңойткула, ушундай оюнчуктарды баягы аң сезимин өрчүтүүчү оюнчуктарды алып бергиле балдарга. Биздин баягы Кыргыз Республикасынын жарандары аябай акылдуу, аябай аң сезими ачык болуп өсүш керек. Келечекте биз деген ошол дүйнөлүк башка өлкөлөрдүн арасында атаандаштан, экономикалык атаандаштан утуп, аябай мындай сонун өлкө болушубуз керек. Ал үчүн бүт эмне бар болсо ушунун баарын балдарга инвестиция кылуу керек да. Анда эмесе ушуну менен аяктайлы, эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.